Кыргызстандык боксчу 150 миң доллар утту. 13 декабрь күнү Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарында бокс боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мелдештин акыркы күнүндө финалдык беттештер болуп өттү. Кыргызстан курамасынан жалгыз финалга чыккан боксчу Омар Ливаза болду. 63,5 килограммга чейин салмак категориясында күч сынашкан мекендешибиз финалда орусиялык боксчу Илья Поповдон жеңилип калды. Белгилей кетсек, Ливаза бокс боюнча дүйнө биринчилигинин финалына чыккан биринчи кыргызстандык боксчу болду. Күмүш медаль менен бирге Ливаза 150 миң доллар байгенин ээси болду. Финалга чейин Омар 4 беттеш өткөрүп бардыгын утуп алган. Буга чейин кыргызстандык бушкар Өзбекстандын, Армениянын, Азербайжандын спортчуларын артта калтырган. Жарым финалда мелдештин негизги фаворити саналган замбиялык Эммануэль Катема менен күч сынашып утуп чыккан. 71 килограммда беттешкен кыргыз мушкери Ихтияр Нишанов болсо, жарым финалда Булайхан Жусуповго толуп коло медальдын ээси болгон. Ошентип жалпысынан кыргыз боксунун тарыхы жаңыланды. Буюрса кийинки жылдары алтын медальды күтөбүз.